Бакиевдин экинчи жубайынын сөөгүн бийлик Кыргызстанга киргизбей койду. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Социалдык тармакта учак менен Минскиден келе жаткан Назгүл Төлөмүшованын сөөгүн бийлик Бишкекке кондурбай койду деп таркатылып жаткан маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Маалыматта белгиленген Назгүл Төлөмүшованын сөөгү менен учак кече 17 январда Бишкекке конуп жакындары анын кичи мекенине алып кеткен. Ошону менен бирге жалган маалымат таркатуу үчүн тиешелүү мыйзамдардын чегинде жоопкерчилик каралганын эске салып, такталбаган, коомчулукту удургуткан жалган маалыматтарды жайылтпоого чакырабыз дешти. Мурдагы президент Курманбек Бакиев аялдын каза болгонуна байланыштуу көңүл айткандарга ыраазычылык айтты. Ал кайрылуусун Telegram каналына калтырды. Урматтуу мекендештерим, оор күнүмдө кайрат айтып колдоп турган кыргыз элим, дүйнөнүн ар тарабынан мага чалып, социалдык тармактардан жазып, көңүл айтып жаткан боордошторум, эң оолу мен сиздерге чын дилимден ыраазычылык билдирип, рахматымды айтам. Башымды кара туман каптап, үй бүлөм менен аза тутуп калган чакта бизди колдоп, сүйөп таяп, кайрат сөзүңүздөрдү айтып, жазып жатасыздар. Бул нерсе биз үчүн бардык байлык бийликтен да жогору турат. Сыртта жүрүп жалгыз эмес экенимди, жанымда мен жакшы көргөн элим бар экенин туюп, сезип жаттым. Дагы бир жолу барыңыздарга ыраазычылык билдирем деп айтылат анда. Белгилей кетсек, Бакиевдин колуктусу Назгүл Төлөмүшева жүрөк оорусунан улам 15 январда каза болгон. Акыркы сапарга узатуусу Жалал Абад облусунун Казарман айылында өтөрү кабарланган. 17 январда анын сөөгү Кыргызстанга жеткирилген.